Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мухаммедкалый Дүйшөкевич, уран маселесин жаңы жылдан бери 2 жолу көтөрдүк. Билесиз, акыркы убакта коомчулукта бул өтө мындай резонанстуу маселелердин бири болду. Ушул боюнча өкмөттүн позициясын дагы бир жолу тактап айтып бересизби? Siz Kızıl Ompol boyunca aytып атасыз да, Ооба. Ташкулактагы. Мен эми жана тарыхын айттым, канчанчы жылдан бери келатканын. Компания өзү 2004 жылы бизде Кыргызстанда регистрациядан каттоодон өткөн, 2010 жылы лицензияны алган изилдөөгө. Андан кийин 12-14 15 жылдары 3-4 жолу узартуу болгон лицензияны. Бир лицензиясында уранга деп берилген лицензия бар. Ал убакыттын өзүнүн мезгилдери бар. Ким иштеп аткан өкмөттө, ким ошолорго кол койгону. Анан азыр болсо эми элдин жанагыдай оюн, пикирин баарыбыз угуп атабыз. Элдин кээ бирлери нааразы болуп атат. Мына ушундай көрүнүштү толук изилдеп чыгуу үчүн өкмөт тарабынан комиссия түзүлдү. Комиссиянын алкагында бүт тиешелүү мамлекеттик органдар, жарандык коомдон, жергиликтүү калктын активдүү адамдары, деги бардык ушуга кызыктар болгон жарандарыбыз ал комиссияга иштегенге болот. Анан сөзсүз түрдө биз улуттук академиядан коштук, жана институттардан коштук, ушул экология маселеси боюнча, радиация маселеси боюнча иштегендерден. Анан биз эми 2 күн болду, иштин баарын токтоду, азыр иш жок. Биз азыр комиссиянын алкагында бардык маселелерди карап, экология маселесин, жарандарыбыздын ден соолугуна кандай таасир тийгизет бул маселени бардыгын карап, мен ойлойм, мына жанадагы депутаттарыбыз колдоп атат. МАГАТАга чейин ошолорго кайрылуу жасап, чакырып, анан алардын корутундусун алып туруп, анан сиздер менен биргиликте коомубузга айтып, анан кандай чечим чыгат, ошого жараша болот. Эгерде токтот десе, токтотобуз. Анан бир гана маселе болот. Бул ошол 10 жылдан бери иштеп келе жаткан, каражатын сарптаган компаниянын өзүнүн тагдыры кандай болот? Мунан да чогулуп чечишибиз керек. Алар дагы өзлөрүнүн юридикалык жактан жанагыдай лицензияны берген, эмне үчүн берген, ошол убакта жетекчилер кандай кол койгон. Эгерде биосфералык зона деп мурун ошондой кендерди иштеткенге тыюу салынган болсо, мыйзамды бузуп, кандай кылып уранга берилген, ушулардын маселесин баарын карап, анан кийин жанагы иштеп аткан компаниянын өзүнө да жооп беришибиз керек деген ойдомун. Биздин позициябыз, өкмөттүн позициясы ушундай. Мен ойлойм, сиздер дагы мынакей азыр суроо берип атканда Бакыт Сагындыгович жана башка депутаттар да ошо комиссиянын алкагында иштейли деди. Иштеп бардыгыбыз ачык айкын элибизге болгон фактылардын баардыгын беришибиз керек, анан чогулуп чечишибиз керек деген ойдомун. Мындан 2 күн мурда ошол депутаттар болуп, ошол уран казылып аткан жерге барып, жеринен таанышып келдик. Элдин талабы өтө катуу. Ал жерде балыкчы эле шаар эмес, Тоң районунан, Ысык-Көл, Кочкор районунан дагы чыгып атышат. Алар ошол айта баргыла деди, 29-нда дагы митингге чогулуп атышат. Эми ал жерде токтотту деп жакшы бир оперативный чечим кабыл алдыңыздар. Ошол 29-на дагы өкүлдөрдү жиберсеңиздер, бизге кошуп жиберсеңиздер, баары ошо элдер менен иш токтоду, мындан кийинки иштерди деп иш план түзүп алалы. Алтынбек Мырза, биз эч кандай жанагыдай чогулган элдердин пикирин укканга, үнүн укканга алардан тартынбайбыз, качпайбыз. Баары катышып, өзүбүздүн оюбузду айтып, түшүндүрүп бергенге мынакей Кубат Айылчиевич өзү биринчи вице-премьер катары катышат, барат. Комиссиянын мүчөлөрү барат, адистер барат, түшүндүрүп айтабыз аларга. Эң башкысы комиссиянын корутундусун бир угалы, андан кийин анан чечим чыгарып, элибиз жергиликтүү эл өзгөчө. Жанагыдай нааразычылык ойлорун билдирип аткан элдерибиз менен баарыбыз кеңешип туруп анан чечебиз деген ойдомун. Рахмат, ошол комиссиянын арасында авторитеттүү жанагындай илимпоздорду да кошсоңуздар. Кийинки суроом ушул балыкчы корумдуу жолунун реконструкциялоо жумушунун алкагында, ушу балыкчы шаарынын асфальты сыйрылып салынган деп көп айттык. Тыйын маселесин да сиздер чечтик дедиңиздер. Быйыл
ушул иш качан башталат, балык шаарынын жолу? Алтынбек мырза, биз азыр 350 миллион сом бөлдүк. Билесиздер, ал жерде 104 километр жол. Башында тендер өткөндө 6 миллиард 800 миллион сомго проект болуп өткөн. Бирок биз айтып коюшубуз керек, азыр ошол жерде иштеп жаткан компания ал акчага бүтпөйт деп, дагы бир кошумча 2 миллиард сомдон ашык акчанын башын чыгарып айтып атышат. Бирок муну азыр тастыкташыбыз керек, биздин жол тармагына жооп берген министрлик иштеп атат. Ошолор менен кандай сүйлөшүүлөр болот, алардын жанагындай чыгымдары кандай болду, анан ошого жараша кылышыбыз керек да. Анан азыр эми бюджеттен акча каралганы 350 миллион сом болду. 6 айдын жыйынтыгы менен дагы жакшы жетишкендиктерге ушу киреше жагынан жетишсек дагы кошумча бөлөбүз. Мен ойлойм 1-2 жылдын ичинде ошол Корумдуга чейинки 104 километр жолду толугу менен бүтүрүшүбүз керек деп. Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, быйыл балыкчы шаарынын жолу салынабы? Ошого так жооп берип коюңузчу. Экинчи аны айтып атат, балыкчыга киргенде сол жакка кеткен жерди айтып атасыз, э? Туура, балыкчы шаарынын Быйыл ичинде салдырабыз. Аманбаева көчөсү. Быйыл салдырабыз. Ушуну бир катуу көзөмөлгө алып бериңизчи. Ал жерде асфальтын сыйрып коюп, катуу шамал болуп, шаар тургундарына Мен өтө да ыңгайсыз. Мен дагы көрдүм. Мен ойлойм, быйыл бүтүрөбүз буну. Рахмат. Кийинки суроо, мына кээ бир айыппулдар биздин жарандар үчүн өтө оор болуп атат. Азыр бир топ депутаттар инициатива кылып атабыз. Кээ бир айыппулдарды арзандатып, мына бул мас абалында же болбосо жана сплошной полосаны кескендерге алардын айыппулдарын кайра көтөрүү боюнча дагы карап атабыз. Ушул боюнча өкмөттүн позициясы кандай? Колдоп бересиздерби? Алтынбек мырза, биз азыр эми проектини жаңы мына иштетип 3 айдын жүзү болуп баратат. Анан азыр мүчүлүштүктөр бар, эми бул биринчи кадамда, канча жылдан бери иш жүзүнө ашпай келаткан долбоорду азыр ашырып, кемчиликтер чыгып атат. Бул эми кемчиликтерибиз кандай? Мыйзам түрүндө эми өзүңүздөр айтып атасыздар, жанагыдай айыппулдардын ченин азайталы деп. Аны да сиздер менен чогулуп чечишибиз керек. Кемчиликтер жанагы жол курамдарында да, инфраструктуранын өзүндө ушуларда кемчиликтер бар. Булардын баарын ошол технологияга жараша бардыгын оңдоп, бардыгын түздөп, жетпеген жерин баарына жетиштирип иш кылып атабыз. Рахмат. Ошол кээ бир айыппулдар өтө эле оор болуп калыптыр. Ошолорду өзгөртүү боюнча бир топ депутаттар инициатива кылып атабыз. Өкмөт колдоп берет деп ишенебиз. Чогулуп кеңешип чечелик. Кеңешип чечелик. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат, сизге да ийгилик. Рахмат. Кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанов сөздөр. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич, уран боюнча азыр эл сиздин эрктүү кадамыңызды күтүп атат да. Элдин экологиянын саламаттык боюнча ойлонуп, сизде эч кандай комиссиянын чечимин көрөбүз, башка дегендей ыргылжың жооп болбош керек. Сиз атыңыз мындай таракта жакшы калыш үчүн сиз конкреттүү мындай эрктүү так позицияңызды көрсөтүп коюшуңуз керек деп ойлойм. Экинчиден, бул жакта албетте жакшы мындай аракеттериңизди байкадык. Отчет жакшы жазылган. Бирок өзгөрүүнү, реформаны эл мындай жон териси менен сезиш керек да. Азыр кыргыз эли чын эле өзгөрүүнү олуттуу мындай жон териси менен сезилерлик өзгөрүүлөр жок. Сүйлөгөнүбүз, санариптешибиз, цифровизация дейбиз. ГРСке барсаңыз азыр 200 адам очередте турат. Мындай көп проблемалар бар, чечиш керек. Экинчиден, мен өткөндө туура 2 ай 15 күн мурун миграция кызматына конкреттүү сунуш бердим эле. Мына бизден кошуна Өзбекстан, Тажикстандан келген адамдар конкреттүү патент алып иштесин. Азыр сол чөнтөгө кетип атат. Ал жактан 50 миң деген адамдар келип атат. Бюджетке бир жылда 1 миллиард сом чыгара турган ушундай тармак болуп атат деп. Миграция кызматынын жетекчиси, сиз жооп берип койсоңуз, ушул эмне болду? Мына 2018 жылы бир жылда Өзбекстан менен Тажикстан биригип 216 адам ишке уруксат кагазын алыптыр. Бул эми күлкүдө 216 адам ишке уруксат кагазын алды деген. 50 миң деп керек болсо 100 миңге чейин эксперттердин айтымында адамдар келип бизге Ош, Жалал Абад эмес, Чүй, Бишкек, Ысык көл нарындан бери каптады. Ошолорду патент системасы менен киргизип, түз акчалардын баары бюджетке түшө турган кылыш керек да. Сиз жооп берип коесузбу? Рахмат, Жанарбек Кубанович. Бул боюнча былтыр 18 жылы 100 миңден ашык Өзбекстан жаран кирип чыккан. Бул боюнча биз жобону даярдап жатабыз. Анан бул боюнча ушул
миграция кызматынын баягы структурасы чечилгенде аймактык органдар пайда болгондо ошого байланыштуу болуп атат. Бул боюнча өкмөт өзүнчө мындай өкмөт карайбыз деп айткан, ошону күтүп атабыз. Эми ушуга мындай өтө көп убакыттын кереги жок да, мындай эрк керек да, тез бат өзгөртө турган реформалар керек азырчы. Буга мындай акча дагы карабайт. Анан мына биз өткөндө сизге жеке өзүңүзгө дагы кат бердим эле. 10 секунд кошуп койсоңуз мүмкүн болсо. 10 секунд. Ак Ордо ТЭЦ-2 мыйзамдуу жер алган бардыгычы 7000 адам же больницага бара албайт, же бала бакчага, же мектепке бара албайт. Ушуга дагы сиздин бир ийгиликтүү чечимиңиз керек да. Мыйзамдуу өз үйүндө өгөйлөнүп атышат. Ушуга бир Жанар мырза туура айтып атасыз. Эл сезгенде чоң жанагындай сезе тургандай болбой атат. Эл эмнеси менен сезет? Бул акча каражаты, пенсия, пособия көбөйсө, жашоо шарты жанагындай болуп тез оңолуп кетсе анан сезет. Бирок азыр эми мамлекеттик машинаны жылдырыш азыр мынакей баарын тастыктап чыктык деп атабыз. Жанагы уран боюнча дагы айтып коеюн. Мен ал чечкиндүү кадамга элге жага турган сөздү айтканга мен деле өзүм мындай мага дагы туура болчудан, бирок биз юридикалык жагын да карашыбыз керек. Ошон үчүн мына жана комиссияны түзгөнүбүз ошол болду. Кандай чечим чыкса дагы терс болсо жабылат, жок иштете берсе болот деген болсо элибизге салып мына момундай деп атат. Эмне кылабыз десе жок десе жок. Анан биз ошол мындай мыйзам талаасында сүйлөшүш керек деген ойдомун да, себеби дегенде ал жерде биз менен кызматташып келген инвестор бар. Инвестордун мамилени ага аяр мамиле кылышыбыз керек. Ал жерде каражат убакытын короткон, каражатын короткон, ушулардын баарын жөнүндө чийип салып, анан эшке бар кете бер деп койгон, бул туура эмес болуп калат. Бул инвесторлорго сигнал болот. Анан муну да этият болуп чечели, бирок мен жана сиздин оюңузга мен кошулам. Рахмат. Эми өкмөттүн отчетун карап отурсак, чын эле мындай реалдуулуктан бир топ алысыраак да, анткени өкмөт жасап аткан өзгөртүүлөрдү эл, карапайым адамдар жөн териси менен сезиш керек. Бизде ошондой нерселер болбой атат. Бирок албетте баягы коопсуз шаарды ишке ашырууну мен абдан колдойм. Тескерисинче, бул жаатта өкмөткө жардам бергенге колуман келишинче даярмын. Ошол эле мына Бишкек шаарында айрым микрорайондордо жана камераларды орнотуп, скоройлордун батыраак келишин камсыздаган электрондук форматка өткөрүү сыяктуу иштер болуп атат. Бирок бул абдан эле жетишсиз. Мына санариптешүү жылы деген менен биз эч кимибиз сезбей атабыз. Мына азыр мамлекеттик каттоо кызматына барып штраф төлөйм же машинени сатканда башка машинанын документин алам деп көрсөңүз, очередке туруп сизге 3 сааттан кезек келет. Ал жерге барсаңыз 1-2 эле терезеде андай иштеп атат. Ошон үчүн электрондук өкмөт азырынча бизде толук түзүлө элек. Бүгүнкү отчетуна сиз өзүңүз депутат катары кандай баа бердиңиз? Анан кийин кандай сунуштарды айтасыз? Мен кошуна өлкөнүн жарандары Өзбекстан, Тажикстандан келген ишкерлерге, келип иштеп аткан адамдарга патент системасын киргизүү аркылуу Кыргызстандын өкмөтүнүн бюджетине бир жылда 1 миллиард сом түшүрүү демилгесин айтам. Азыр расмий мен өкмөттөн маалымат алдым. Тажикстан, Өзбекстандан биригип 216 адам Кыргызстанга келип, бир жылда 2018-де иштөөгө уруксатка алыныптыр. Алардын саны 100 000. Мурда Өзбекстандан, Тажикстандан келген жанагы кара жумуш кылгандар Ош менен Жалал Абадта болсо, азыр Баткен, Ысык көл, Чүй, Бишкек баарын каптады. Нарындан бери Өзбекстан, Тажикстандан келген кара жумуш кылган биздин кошуна өлкөнүн жарандары. Каттоодо турганы мамлекетке расмий патент алып налог төлөгөнү 218 адам. Бул абдан мындай күлкүлүү көрүнүш. Ошол жактагы акчанын бардыгын азыр МВДнын 10-чу бөлүмү милициялар аларды жанагындай кылып, орусча айтканда крыша деп коет го, крыша болбой, тескерисинче ошол акчанын баарын биз бюджетке бурушубуз керек деген демилгени айтайын деп атам. Андан сырткары Ак Ордо ТЭЦ-2де 7000 адам үйүнүн кызыл китеби жок жүрөт. Ошол маселени чукул чечүүнү жана жалпы эле ушул өкмөттө көп кыскартууларга барууну чакан, мобилдүү, мындай энергичный өкмөт түзүңүз деген сунушту айтам.